Алдыдагы эгемендүүлүк майрамын жана окуу жылынын башталышын утурлайын Нарын облусунда тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Бул үчүн Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жана райондук шаардык бөлүмдөрдүн кызматкерлери борбордук аянтта саптык кароого тизилип, жетекчиликтин тапшырмаларын алышты. Майрам күндөрү коомдук коопсуздукту сактоодо тартип сакчылары эл менен сылык мамиледе болуп, керектүү эскертүүлөрдү берүү менен майрамдык маанайдын жогорку деңгээлде өтүшүнө кепилдик түзүшү керектиги эскертилди. Ал эми өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралар Дубандын бардык аймактарында пландалган. Мына астыбызда келе жаткан кыргыз элибиздин ошо 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата ошол биздин Нарын областынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери толук кандуу коомдук коопсуздукту сактап берүү жана ошондой эле тартип бузуучулукка, мыйзам бузуучулукка жол бербөө 1 сентябрга чейин бизде күчөтүлгөн тартиптеги режимге өттүк.